Muгалим бул бир мөмөлүү дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табиатты жаш муунга таанытып, талбастыгы таш катамга баскандай. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында, ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгерлер чынында. Чыгарым келди ыр бүгүн, мугалим эжесиз үчүн, тамганын баарын үйрөтүп, арналган бизге бар күчүм. Элим деп жанын аябай, мээнетин элге бүрөгөн, курууга жаңы заманды, тайманбай элди сүрөгөн, Уркия Салиеваны укпаган кыргыз жоктур. Мен ушул энебиз жашап өткөн айылда туулуп өстүм. Энебиздин наамын алган мектепте окудум. Окуп өскөн Салиева мектебим, бүгүнкүдөй тээ балалык кездерим, жүрөгүмдүн түпкүрүндө катылуу, ошол мезгил окуучулук издерим. Бала кезден тез ойгонуп сезимим, окуу, билим зарылдыгын сезип мен, жаштыгымдан бир максатка бет алып, мугалимдик каалап сүйгөн кесибим. Билим алгам 90-жылдары, ОГПИ менин сүйгөн филфагым, профессор доценттерден окудум, канып ичип кыргыз тилдин булагын. Шашып келем, түрс-түрс кагып жүрөгүм, илгер үмүт тилектерге толтура, эртелик кеч баккан тунугойлорду, бакыран көз окуучума айтууга. Бар тапканым балдар менен бөлүшүп, кийинкиге болуп кайра карыздар, үйгө кайтам эртең кайра жанууга, көөдөй түндө болуп өчпөс чырагдан. Сергий түшөм, эргий түшөм мектептин, бала жыттуу абасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр эместей, эжей деген бала сөзүн укпасам. Балдар менен бар байлыгым, мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатпы эжей деген сөз үчүн, мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Ооба, окуучумдун ийгилиги менин ийгилигим. Быйылкы окуу жылы мен үчүн жемиштүү жыл болду. Анткени 9-А класстын окуучусу Камчиева Мейримгүл шаардык олимпиадада кыргыз тили сабагы боюнча 3-орунду алды. Эмнени тереңдетет? Билимиңерди тереңдетет бул токтор. Ал эми 6-А класстын окуучусу Саттарова Букатча шаардык олимпиадада 1-орунду алышы абдан сыймыктантты. Боордоштук, достук жана шайкештик деген темадагы республикалык дил баяндар сынагында 9-А класстын окуучусу Абдрахманова Агыркенин 3-орунга татыктуу болушу да зор сыймык болду. Сенде жолдош күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап. Өзүнчө өйдө өтүмүн жүрүш кылат. Күч ошол көйбөй турган бул болсо да, көктү түн ала бууру жалын чыгат. Ошондой эле биздин мектептин Саякбай Каралаев тобу шаардык манастануу сынагында 2-орунду камсыз кылышты. Бул сынакка катышкан 10 класстын окуучулары Ибрагимов Баястан менен Шергазиев Кубаныч дайыма манас үчелтеген үйрөнүүнүн үстүндө. Түмөн түйшүк машакатка карабай, бүт өмүрүн окуучудан аябай, талбай иштеп, чарчоо билбей жан өрөп, азбы көппү маянасын санабай, билим берип, окуучуга үйрөтүп, талыкпастан ар теманы күндөтүп, акыл айтып, ар бирине нур чачкан, айкөл асыл кесиптешим мугалим.
Курак куроону апамдан үйрөнгөм. Апам колунан көөрү төгүлгөн ооз, чебер аял. Эне көргөн том бычат дегендей, анын жасаган кооз буюмдарын көрүп чоңойдук. Мен да бош убактымда бир аз болсо да курак тиккенге аракет кылам. Ошол мезгилде чарчаганым басылып, бүт көйгөйүм унутулат. Ар бир жасаган буюмум мага чыгармачылык эргүү жаратат. Күн артынан күндөр өтүп биринде, саат түнгө алмашканы билинбей, мугалимдин ар бир күнү ушундай, талбай иштеп, билим кошуп билимге. Да канча убакыт унутпай сыйлап турабыз, тарбия талим окуткан эжеге тазим кылабыз. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челеп тарына. Саламатсызбы?